Бүгүнкү күнгө карата алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Гүлбарчы Молдоева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бүгүн парламентте Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышынын депутаттары ант берди. Эл өкүлдөрүнө күбөлүк жана төш белгилери тапшырылды. Балыкчы шаарына жаңы 10 автобус келди. Калада коомдук транспорт жаңыланып, шаар тургундары үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Элдерде сүйүнүп атат. Качан чыгасыңар деп эле шаштырып атат. Эми оформ этсе чыгабыз го буюрсаңыз. Тоң районунда кышкы караңгылыкка каршы маанилүү долбоор ишке ашууда. Айыл жолдоруна заманбап лед чырактары орнотулуп жатат. Балдарыбыз сабактан келатканда кооптуу эле болчу. Азыр Кудайга буюрса жакшы жарыктандырабыз, үйсө жаркырап балдарыбыз барып келет деп терең ишеничтебиз. Ысык көлдө билим уясына болгон муктаждыкты чечүү жагы жакшы жолго коюлууда. Саруу айылында дагы заманбап 500 орунду мектептин курулушу кышка карабай кызуу жүрүүдө. Жумуштар 60%га аяктап калды. Бүгүн парламентте Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышынын депутаттары ант берип, эл өкүлдөрүнө күбөлүк жана төш белгилери тапшырылды. Жогорку кеңешке 29 көп мандаттуу округтан 87 депутат шайланып келди. Анын 58 эркек, ал эми 29 аял. Алардын ичинен Ысык көл облусунан 6 депутат шайланган. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 8-чи чакырылышынын 1-чи сессиясын ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Бүгүнкү Жогорку кеңештин депутаттарынын ант берүү аземинде Ысык көлдүн 2 округунан чыккан 6 депутаты да бар. Бул жолку курамда шайланган эл өкүлдөрүнүн арасынан 50 депутат 7-чи чакырылышта иштегендер. Ал эми азыркы жыйынтык боюнча 37 депутат парламентке биринчи жолу келди. 8-чи чакырылышта номер 27 округтан депутат болуп шайланган Акылбек Түмөнбаев буга дейре 7-чи чакырылышта да шайлоочулардын колдоосуна ээ болгон. Бул жолу ага добуш берген шайлоочулар 22,3% түзүп, облуста алдыга чыккан депутат болду. Мен Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттык ыйгарым укуктарына аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Дубандан чыккан эл өкүлдөрүнөн 2-чи орунда тагыраагы пайыздык добуш алуу көрсөткүчү менен депутат Эрулан Көкулов номер 28 округка талапкерлигин коюп, анын пайыздык чени 20,35% түздү. Экинчи ирет эл өкүлү аталган Эрулан Көкулов дагы 7-чи чакырылыштын депутаты болчу. Андан кийинки орунда Каракол шаары, Жети Өгүз жана Тоң райондорун камтыган ушул эле номер 28 округтан жаңы шайланып келген Болот Сагынаев ээлеп, ал 9254 элдин добушу менен 16,21% алган. Мен Сагынаев Болот Турузбекович, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын сактоого ант берем. Жунушбаева Рахат Мырзабековна. Ушул эле округтан чыккан ишкер Кыргызстанда лифт чыгара турган алгачкы заводду ачкан Рахат Жунушбаева ээледи. Депутат айымга шайлоочулардын 11,78% добуш берген. Ишкер айымда парламентке биринчи жолу депутат болууда. Кийинки катарда Ысык көл, Түп, Ак Суу райондорунан турган номер 27 округтан депутаттыкка аттанган Табылды Муратбеков 9,86% добуш алды. Жаш депутат 7-чи чакырылышта эл өкүлү болуп, ушул жылдын 11-июнунан тартып Ыйман Нуру саясий партиясынын тизмеси боюнча иштеген. Ал эми бул округтан аялдарга берилген квота боюнча Гүлкан Молдобековага берилген добуш 8,48% түзүп, бүгүн эл өкүлүнүн күбөлүгү менен төш белгисин алды. Ал буга дейер 6-чы жана 7-чи чакырылыштын депутаты болгон. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин.
Жалпысынан парламент 90 депутаттан турат. Бирок номер 13 округда өткөн шайлоонун жыйынтыгы мыйзам талаптарын сактабагандыгы үчүн жокко чыгарылган. Борбордук шайлоо комиссиясы 8-чакырылыштагы жогорку кеңеште президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөндөй гендердик квота сакталгандыгын билдирген. Ант берүү аз эмне министрлер кабинетинин мүчөлөрү, борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү, ошондой эле президент Садыр Жапаров өзү да катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө жогорку кеңештин 8-чакырылышынын депутаттарын калың элдин элегинен өтүп, парламентке шайланып, жалпы журттун кызыкчылыгы үчүн ак кызмат кылам деп ант берип, эл өкүлүнүн ишмердигине киришип жатышканы менен куттуктады. Берген антыңыздарга бекем турушуңуздарды тилеймин. Эл үчүн, мамлекет үчүн чын ниеттен иштеп бересиздер деп терең ишенемин. Бүгүн мен сиздердин алдыңыздарга келип сөз сүйлөп жаткан себебим, биринчиден, бул парламент жаңы мыйзам, жаңы эрежелер менен түздөн түз элдин элегинен өтүп келген өзгөчө парламентсиңар. Эске салсак, жогорку кеңештин депутаттары мөөнөтүнөн мурда шайлоого 589 жаран талапкер болуп көрсөтүлүп, 63 жаран арызын кайтарып алган. Ал эми 56 жаранга каттоодон өтүүгө баш тартуу чечими кабыл алынып, 10 талапкердин каттоосу жокко чыгарылган. Шайлоого жалпы 460 талапкер катышкан, алардын 271 эркек, 189 аял талапкер, майыптыгы бар 16 талапкер. Мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо шайлоочулардын катышуусу 1 584 000ден ашык адамды түзүп, бул болжол менен 37% түзөт. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касьянов, Ысык Көл жаңылыктары. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин биринчи жыйынында жаңы шайланып келген депутаттарга кайрылып, парламент жыйындарына министрлерди чакыра бербей, алардын орун басарлары жана маселеге тиешелүү адистер менен иштешүүгө чакырды. Анын айтымында жетекчилер министрликтердин ишин жылдыруу үчүн тынымсыз иштеши керек. Мен министрлерди 24 саат бою, керек болсо түн уйкусунан ойготуп алып иштеткен учурларым болот. Күндүз зарыл учурларда чакырып калсам, дайым эле жогорку кеңештемин, комитеттин же фракциянын жыйынындамын деп күндө эле ушул жерде жүрүшөт. Министр деген күнү түнү дебей министрликтин ишин жылдырыш керек өзү негизи. Ошондуктан мындан ары мамлекеттин ишинин натыйжалуулугу үчүн орун басарлары менен же маселеге тиешелүү адистер менен көбүрөөк иштешсеңиздер. Мына азыр баарыбыз ийри олтуруп түз кеңешип көзмө-көз сүйлөшүп жатабыз. Ошондуктан министрлерге дагы кулак кагыш кыла кетейин. Эл тарабынан тандалып келген парламент менен дагы сый мамиледе болуңуздар. Ошондой эле өлкө башчысы өз сөзүндө парламенттик башкаруу системасындагы оош кыйыштарга токтолду. Анын айтымында 2010-жылы өлкөдө парламенттик башкаруу системасы орногон. Бул система орногондон тажрыйбанын жоктугунанбы же жеке кызыкчылыктар үчүн мүмкүнчүлүктөргө жол чабылдыбы, айтор саясий коррупциянын арааны ачылды. Партиянын тизмесиндеги биринчи ондуктардын ар бири $1 миллион чейин сатылган учурлар болду. Мына ошол учурда 2010 жылы Ата журт партиясын жетектөө менен экинчи жолу депутат болуп шайланып келдим. Мыйзам чыгаруу органынын ичинде кайнап, толгон токой башаламандыкка, саясий коррупцияларга өз көзүм менен күбө болдум. Ошол кездеги жогорку кеңешке өткөн партиялар бири-бири менен соодалашып, өлкөнү 3 партия 3кө бөлүп кетти. Анткени баш мыйзам ушундай түзүлүп калган эле, кызмат орундары соодалашуунун предметине айланып калган. Биздин партияга чуркаган деген түркөй принцип менен диплому жок партиялык тарапташтар ар кайсы мекемелерге жетекчи, аким, мэрлер болуп дагы дайындалышты. Кадр таптап өстүрүү дегенге таптакыр маани берилбей, кадр саясаты мурдакыдан да болуп көрбөгөндөй кризиске кептелди. Кызматтар кызылдай акчаларга сатылып, чыныгы кесипкөй, иш билги, мекенчил адамдардын келечегине балта чабылды. Муну эч качан жашыра албайбыз, анткени бул ачуу чындык. Саясий коррупция айылдык деңгээлге чейин түшүп кетти. Министрлер, премьер-министр баш болуп, президентке эмес, жогорку кеңештеги фракцияларга баш ийишет эле. Ар бир депутат өкмөттүн, министрлердин үстүнөн өзүнчө президент болуп калышкан. Себеби өкмөт менен министрлерди депутаттар кызматка коет эле. Анан кантип мамлекеттин иши алдыга жылмак. Ошентип өлкөбүз 10 жыл бою фракциялардын кызыкчылыгындагы кызыл чекке талаш тартыш менен бир орундан жылбай турду десек болот. Президент белгилегендей, тилекке каршы мына ушундай коррупциялык система 2020 жылга чейин гүлдөп келди.
Жыйынтыгында мамлекет чачырап кете жаздады. Партиялык системанын аброю түшүп, элдин жекели парламентке эмес жалпы бийлик бутактарына ишенич таптакыр жок калган деди ал. Ошону менен бирге президент шайлоону ачык айкын электрондук добуш берүү аралыктан шайлоо сыяктуу шарттарды түзүп берилгендигине карабастан шайлоого келген элдин саны аз болгондугун да белгиледи. Анын айтымында буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу бул шайлоого 200 000 адам көбүрөөк келди. Бирок биз түзүп берген шарттардан кийин элдин катышуусу активдешет, 70%га чыгат деген үмүтүбүз жана болжолубуз бар эле. Тилекке каршы андай болгон жок деди ал. Ошондуктан балким милдеттендирүү чараларын киргизебизби же башка ыкмаларын издейбизби айтор эл журтубуздун шайлоого жигердүү катышуусун камсыз кылуу үчүн жаңы мыйзам керекпи деген ой жаралууда. Маселен, дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө жарандар шайлоого катышууга мыйзам чегинде милдеттендирилген. Анын негизинде шайлоого катышуу рейтинги жогорулагандан кийин гана ал мыйзамдардын зарылчыгы болбой калган. Мисалы Туркияда ошондой болгон экен деди президент. Ошондой эле ал мындай мыйзам Сингапурда азыр дагы иштеп турарын белгилеген. Аларда ар бир жаран шайлоого катышууга милдеттүү. Эгер жаран шайлоого катышпаса, кийинки шайлоого катышуу укугунан ажыратылат экен. Биз ар дайым эл аралык ийгиликтүү тажрыйбаларга таянышыбыз керек. Аларды биздин элдин менталитетине ылайык келтирүү менен пайдалануубуз зарыл деди өлкө башчы. Эске салсак, бүгүн жогорку кеңештин 8-чи чакырылышынын депутаттарынын ант берүү азем өттү. Иш чаранын соңунда депутаттар 5 депутаттык топко биригишти. Алар Мекенчил тобу, Элдик тобу, Ала Тоо тобу, Адилет Кыргызстан тобу, Ата журт тобу. Мында эл өкүлдөрү Элвира Суравалдиева, Эрлан Көкүлов жана Болот Ибрагимов эч бир топко кирбегендигин билдиришти. Белгилей кетсек, 5-чи топтун депутаттары лидерлерин шайлоо менен бирге спикерди шайлоодо добуштарды эсептеп туруучу депутаттык комиссиянын мүчөсүн тандашты. Балыкчы шаарында коомдук транспорт жаңыланып, шаар тургундары үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган дагы бир маанилүү кадам жасалды. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевдин катышуусунда шаарга 10 жаңы автобус расмий түрдө тапшырылды. Ушул эле күнү президенттин иш башкаруучусу облус башчысы менен бирге каладагы жаңы конуштардын биринин тургундары менен жолугуп, элдин көйгөй сунуштарын укту. Балыкчы шаарына 10 жүргүнчү ташуучу жаңы автобустар алынып келинди. Автобустар 24 орунду болуп, заманбап талаптарга жооп берет. Алар Кытай Эл Республикасынан сатылып алынган. Автобустар шаар ичиндеги каттамдарда колдонулуп, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун жана ыңгайлуулугун камсыздоого багытталат. Автобус жакшы экен, комфорт, элибизге буюрса элдерде сүйүнүп атат. Качан чыгасыңар деп эле шаштырып атат, эми оформить этсе чыгабыз го буюрса. Автобус жакшы экен, комфорт, аябай жылуу, жыпжылуу. Мурун бусикке батпай эле тыгылып, балдар ызычы болот эле, автобустун чекенен элге жакшы эле болду буюрсам. Транспорттарды Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев тапшырды. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев жакынкы күндөрү Балыкчы шаарына дагы 10 атайын техника берилерин айтты. Анын айтымында мындай автобустар Чолпон Ата жана Каракол шаарларына дагы керек. Кала тургундары дагы жаңы келген автобустардын ишке кириши менен шаар ичинде жүрүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлөрүн айтышты. Биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык, билесиздер, мына былтыртан бери быйылкы жылы акырындык менен Балыкчы шаарында дагы көп жумуштар жасалып башталды. Мен ойлойм, ушул эмки жылы, Кудайым буйрса 2026 жылы бул жерде көп жумуштар бүтөт. Бул автобус Ысык Көл областында азырына губернатор менен дагы сүйлөштүк. Бул биринчи мына Балыкчы шаарына келди да. Бул жөнөкөй эле автобус эмес, бардык шарттары бар. Мындай арзан, эптеп эле мурун автобустарды алганда билесиздер, 4-5 ай иштеп эле талкаланып калчу. Азыр мына сиздерге мына ушул Балыкчы шаарында жакшы кызмат кылсын деп туруп, мына биринчи болуп туруп, мына ушул автобус келди. Бул дагы биздин урматтуу президентибиздин элге көргөн камкордугу. Туризмдин кире бериши Балыкчы шаары болгондуктан шаардын ичиндеги бул өнүгүү дагы аябай жакшы болуп, ушул автобустар келип, туристтерге дагы келген туристтерге дагы ыңгайлуу шарттар түзүлөт деп ойлойм. Себеп дегенде бул Балыкчы шаары ушул Ысык Көлдүн кире бериши алтын дарбазасы болуп эсептелет эмеспи? Мындан тышкары кийинки жылы Балыкчы шаарынын тургундарына мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган үйлөр тапшырылаары маалымдалды.
Ушул эле күнү Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу, облус башчысы калаадагы Күмтөр аталышындагы жаңы конуштун тургундары менен жолугушту. Анда жаңы конуштардын инфратүзүмүн жакшыртуудагы жасалып жаткан иштер менен таанышты. Конушка баруучу жолдор асфальтталары белгилүү болду. Жакшы бир туруктуу инвесторлор дагы көбөйүп, ошо туруктуу жанага келип калды. Экинчиси бул мэрдин обязанности бүгүнкү күндө элге кызмат кылуу. Мына элге жакшы шарт кылып ошол жерде иштеп берсе, эртеңки күнү эл айтат: жакшы иштедиң же жаман иштедиң. Ар бир бүгүнкү күндө жасалып аткан жумуштардын баардыгы ошол элибизге жакшы шарт түзүлсүн деген. Балыкчы шаарына жаңы 10 автобустун тапшырылышы шаардагы коомдук транспорт системасын жаңылоодогу маанилүү кадам болду. Бул жасалып жаткан иштер шаарды өнүктүрүүгө жана элдин жашоо деңгээлин көтөрүүгө багытталат. Салтанат Керимкул кызы, Сталбек Саманчиев, Асылбек Касанов, Ысык көл жаңылыктары, Балыкчы шаарынан. Ысык көлдө билим уясына болгон муктаждыкты чечүү жагы жакшы жолго коюлуп жатат. Кышка карабай азыр Дубанда мектептердин курулушу жүрүүдө. Саруу айылында дагы заманбап 500 орунду мектептин курулушу аткарылып, жумуштар 60%га аяктап калды. Бул биз турган Саруу айылындагы Жапар Чабалдаев атындагы орто мектеп. Бул корпуста азыр башталгыч класстын окуучулары билим алып жатыптыр. Имараттын бир кылымга жакын тарыхы бар десек болот. Тактап айтсак, бул имарат 1927-жылы салынган. Андыктан имараттын эскилигин сыртынан эле карап көрүүгө болот. Анда ичи менен таанышып чыксак. Бул класстык бөлмөнүн чатырынан суу агып, өзүңүздөр көргөндөй минтип полдору чирип, жарактан чыгып калган. Ал эле эмес дубалдарынын шыбагы түшүп, азыр имарат авариялык абалда. Мына быйыл кылымга чукул убакыт өтүп турган кези бул жакта мына ушундай полдору түшүп, кээ бир корпустардын ошол төбөсүндөгү чатырлары кошо түшүп, бүгүнкү күндө окуганга мүмкүн болбой калып, жараксыз болуп калгандыктан айрым класстарды жаап, аяка окуучулар киргизгенге болбойт, ден соолугуна кооптуу. Ал эми айрым класстар болсо, биз азыр батпай аткандыгыбызга байланыштуу мына ушундай полдору түшүп калганына карабай, мына ошол биздин чарба иштери боюнча адистерибиз оңдоп түздөп, бүгүнкү күндө да ошол класстарды колдонууга туура келип атат. Анткени окуучулардын саны батпайт. Бул корпуста жалпысынан алганда азыр эксмен менен алсак 200ге жакын окуучу окуйт ушул жакта. Карагайдан башка бизде дагы талдар бар, Биздин мектебибиз эски, полдорубуз эски, парталарыбыз, доскаларыбыз эски, полдорубуздун ичи жыртылып калган. Биздин классыбыз аябай тар. Биз өзүбүздөн басканда биз тыгылышабыз да, доскага жазганда да, доскабыз 2 киши чыкканда биз батышпай калабыз. Свет өчүп калганда караңгы болот. Терезени ачсак жарык келбейт. Бирок ошого карабастан биз сабак өтөрөбүз. Полдорубуз дагы эски. Жана ошондой эле могу тамдар жактарыбыз дагы кулап сынып калышат. Көйгөйдү жөнгөз салуу аракети көрүлүп, 2012-жылы 250 орунду кошумча корпус курулган экен. Бирок бул имараттагы чакан болгондуктан чоң класстар мында 2 нөөмөт менен окушат. Андыктан башталгыч класстын окуучулары аргасыз алигиче уранды мектепте окуп келишет. Бул корпусубузда ашкана, актовый зал жок. Эч кандай андайлар каралган эмес. Бул жакта даже китепканачысында отурчу жери жок. Класстын ичиндеги бөлмөлөрүбүз да кичинекей болгондуктан азыркы жаңы мектепке абдан муктаж болуп атканбыз. Азыр балдарыбыз аябай сүйүнүп атат жаңы мектеп салынып атканына. Эми саруулуктардын мүдөсү орундалган турат. Айылга заманбап 500 орунду жаңы мектеп салынууда. Курулушта азыр 40ка жакын адам иштеп жатат. Ички жасалгалоо, жылуулук тутумун орнотуу өңдүү жумуштарына кезек келген. Мектептин жалпы наркы 226 миллион сомду түзөт. Мына ушул 2 кабаттуу мектеп буюрса салынып, иштер жакшы жүрүп атат. Азыр учурда шпаклевкалар тартылып, сантехникалар жасалып, отоплениялары буюрса бүтүп калды. Ичинде туалет, душ баары, спорт зал, тамак аш, столовойдун баары бар. Билим берүү тармагына жасалып жаткан инвестиция келечек ээлеринин заман талабына жараша сапаттуу билим алуусуна шарт түзөт. Мамлекет айрыкча артыкчылык берүү менен өлкө боюнча билим берүү мекемелерин курууну жапырт ишке ашырууда. Учурда Ысык көл облусунун аймагында эле бир учурда 23 мектептин курулушу жүрүүдө. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Тоң районунда кышкы караңгылыкка каршы маанилүү долбоор ишке ашууда. Айыл жолдоруна заманбап лед чырактар орнотулуп жатат. Бул өзгөчө кыска күндөрдө мектеп окуучуларынын коопсуздугун камсыздап, жол кырсыктарынын алдын алууга багытталган.
Тоң районунун Ак булак, Коргонду булак, Кажы Сай, Тоң жана Бөкөнбаев айылдарында кышкы караңгылыкка каршы маанилүү иштер жүрүп жатат. Айыл жолдоруна заманбап лед жарык берүүчү чырактар орнотулууда. Бул долбоор өзгөчө кыш мезгилинде мааниге ээ. Күн кыскарып, таң эрте караңгы. Кечинде мектептин сабактары бүткүчө күндүзгү жарык болбой калат. Мындай шартта мектеп окуучуларынын жолдо коопсуз жүрүшү кыйынчылык жаратат. Жаңы чырактар дал ушул маселени чечүүгө багытталган. Алар жолду жакшы жарык кылып, балдардын коопсуздугун камсыздап, жалпы эле кырсыктардын, унаа кагылуушуларынын алдын алууга өбөлгө түзөт. Ушу Каройдо жалпы жонунан 900дай тургун жашайт. Буюрса келечекте Каройдо кичинекей көчөлөрдүн дагы свет менен камсыздаганга аракетин кылып атабыз. Күнчыгыш муниципалдык ишканасында 2 электригибиз бар. Ушу өзүбүздө автобуска жок болсо дагы ушинтип погрузчикке темирлер менен самодельный кылып өзүбүз жасап алып иштерди жүргүзүп жатабыз. Аракетин кылып атабыз. Айыл тургундары бул самалыкты чоң кубаныч менен кабыл алышууда. Мурда кечкисин жол караңгы болуп, балдарды мектепке тынчсыздануу менен узата турса, эми жарык болгондон кийин көңүлүбүз жай дешет. Жарыктандыруу биздин айылга өтө эле керек. Жаңы конуш болгондуктан жарык көчөлөрүбүзгө бизге аябай керек болчу. Эртели кеч балдарыбыз сабактан келатканда кооптуу эле болчу. Азыр Кудайга буйрса жакшы жарыктандырууубуз büyсө, жаркырап балдарыбыз барып келет деп терең ишеничтебиз. Жаңы орнотулуп жаткан чырактар мурунку эски лампалардан бир топ айырмаланат. Алар ысытма эмес, энергияны үнөмдөйт, жарыкты бир калыпта берет. Натыйжада электр энергиясы азыраак сарпталат. Бул светильниктердин бирден бир жакшы жактарынан айта кетсек, мурунку светильниктер болсо накаливающий теплый свет болуп, ал электр энергиясын аябай көп жеген. Азыркылар болсо бул LED лампочкалары, булар азыр аябай эле аз жейт, экономно. Азыркы убакта бизде республиканын ичинде электр энергияга лимит киргизген байланыштуу ушундай 100 ваттыктар жакшы болот да түнкүсүн. Тоң районунун жергиликтүү бийлиги бул ишти улантууну пландап жатканын билдирди. Жакын арада башка айылдарда дагы ушундай жарык берүүчү түнкү чырактар орнотулса, райондун жалпы коопсуздугу жана жашоо сапаты бир кыйла жогорулайт деп күтүлүүдө. Талгат Токтомушев, Данияр Акунов, Тоң районунан. Сары Чат Эрташ мамлекеттик жаратылыш коргоонун түзүлгөндүгүнө быйыл 30 жыл толду. Марекелик датага карата Ысык көл облусунун Барскон айылында атайын иш-чара уюштурулуп, коруктун өткөн жолуна жана келечектеги иштерине сереп салынды. Иш-чаранын жүрүшүндө коруктун 30 жыл ичинде жетишкен ийгиликтери жана алдыдагы негизги максаттары тууралуу сөз болду. 1995-жылы негизделген Сары Чат Эрташ коргоонун башкы багыты бийик тоолуу экосистеманы бузбай сактоо жана сейрек кездешүүчү жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн санын көбөйтүү. Ушул Сары Чат Эрташ мамлекеттик коргоонун кызматкерлери тарабынан, жетекчилик тарабынан жүргүзүлгөн иштерге жетишкендиктери баарыбыз күбө болдук. Албетте Барскон айыл өкмөтү тарабынан, ушул Барскон айыл аймагынын тургундары тарабынан бардыгыбыз ушул мекеменин 30 жылдык юбилейи менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаратылыштагы ар түрдүүлүк жаныбарлардын дүйнөсүн коргоодо, өсүмдүктөрдү коргоодо булардын эмгеги аябай зор. Оор сырт өрөөндө климат татаалуу шартта булар кызматты өзлөрүнүн милдеттерин тагат алып барышып жатышат. Ар бир ушул кызматчыга, ушул эмгектенип жаткан адамдарга бекем ден соолук, иштерин албан ийгиликтерди каалайбыз. Бул жылдар аралыгында корукта бир катар маанилүү иштер аткарылды. Айрыкча Кызыл китепке кирген ак илбирсти коргоо багытында олуттуу жыйынтыктар бар. Учурда коруктун аймагында 20 чакты ак илбирс катталганы маалымдалды. Мындан тышкары акыркы жылдары ак илбирске байланышкан экологиялык туризмде өнүгүп, жаратылышты көрүүгө кызыккан туристтердин саны өсүүдө. Эл аралык уюмдар келип, ошонун баары ошол корукка кызыгып, ар кандай изилдөөлөр жүргүзүп, анын жыйынтыгынын баары ошо дүйнөлүк илимий журналдарга чыгып жатат, жана дүйнөлүк телеканалдар келип кызыгып тартып кетип жатат. Корук ошол өзүнүн максаттарынын бири болгон ошол жапайы жаратылыштагы процесстерди кандай жүрөрүн ошол көргөзүп жатат. Жалпы аянты 72 000 гектарды түзгөн Сары Чат Эрташ коргоо өлкөдөгү экосистеманын тең салмактуулугун сактоодо өзгөчө мааниге ээ. Табиятты коргоо жолунда коруктун кызматкерлеринин эмгеги зор экендиги иш-чарада өзгөчө белгиленди. Алардын негизги максаты жаратылыш экосистемасын бузбай, аларды табигый калыбында сактоо. Бедербек Кеңешев, Баатыр Абиев, Асылбек Касенов, Ысык көл жаңылыктары, Жетөгүз районунан.
Балыкчы шаарында сасык тумоонун күчөсүнөн улам 9 бала бакча жана 10 мектеп 5 декабрдан 15 декабрга чейин онлайн окууга өткөн. Шаардык ооруканада абал көзөмөлдөө, орундар жетиштүү, бирок адистер ата-энелерди орунду өз алдынча дарылабай, өз убагында доктурга кайрылууга чакырып жатышат. Балыкчы шаарында 9 балабакча жана 10 мектеп 5 декабрдан 15 декабрга чейин эпидемиологиялык абалга байланыштуу онлайн окууга өтүшкөн. Буга өлкөдө жүрүп жаткан сасык тумоо себеп болгон. 9 балабакча, 10 мектеп онлайн окутууга өткөзүлгөн. Бүгүнкү күндө 16 декабрда бардык балабакча, мектептер штаттык режимде иштеп жатышат. Балыкчы шаардык ооруканасында абал тынч, көзөмөлдө. Сасык тумоо менен кайрылгандарды өз убагында дарылап, ооруканага жатууда орундуктар жетиштүү деп билдиришет. Балыкчы шаар боюнча сасык тумоо боюнча показателер критичный эмес. Биздин больницада жугуштуу оорулар отделениясын 11 койкасын 20 койкага көбөйткөнбүз. Ошондой эле балдар бөлүмүнүн койкаларын көбөйтүп, азыркы учурда койкалар толук, ооруп келген адамдарга жардам көрсөтүп атабыз. Биздин ооруканада сасык тумоого карата дары-дармектер баары толук бар, камсыздап атабыз. Көпчүлүк учурда балдарды ата-энелер ооруканага оорусу өтүшүп кеткен учурда алып келишет дейт адистер. Өз алдынча дарылайбыз деп атып, аны өрчүтүп алышат. Көп балдарды осложненный кылып алып келип атышат, уже анткени үйдөн өтүшүп кеткенде алып келип атышат, анткени үйдөн туура эмес карап атышат ата-энелер же мындай биринчи эле антибиотик беребиз деп атышат, ал туура эмес. Негизи бала ооруп баштаганда эле көбүрөөк суу бериш керек, суу берип килограмм весасына ошонун өзүнүн үй-бүлөлүк дарыгерине чалып, медсестрасына чалып, сурап кандай кылып биринчи эле жана симптомдорунун алдын алган жакшы болот да. Шаардык жугуштуу оорулар бөлүмүндө көпчүлүгү Гонконг гриппи менен кайрылгандар. Бул оору биринчи жолу 1968 жылдары Вьетнамда, Гонконгдо, Африканын кээ бир өлкөлөрүндө табылган. Ал грипптин башка түрлөрүнө караганда кыйыныраак өтөт. Андан бир ооруган адамда кайра-кайра жанданып ооруй берет. Бул грипптин башка түрлөрүнө караганда кыйыныраак өтүп атат. Анан ал жылдан жылга эле мутация болуп өзгөрүп, кайрадан кайталана берет. Экинчи жолу кайталанышы 2017 жылдарда болгон. Азыр эми уже кайрадан 3-чү жолу болуп атат. Бул оору менен ооруганда көбүнчө 5 жашка чейинки балдар, анан кара адамдар, өнөкөт оорулуу бар адамдар кыйыныраак көтөрүп атат бул ооруну. Симптомдору болсо, баягы грипптен кичине бир аз айырмаланып, температура өтө бийик болот дагы бир топко чейин көпкө түшпөй атат. Биринчи симптомдору ошо температура, азноп, жөтөл. Оорунун биринчи белгилери пайда болгондо үйдөн чыкпоо, башкаларга жуктуруу албоо менен жарандык жоопкерчиликти сезип, үй шартында дарыланып, айыкпай жатсаңыз ооруканага же үй-бүлөлүк дарыгерге кайрылууңуз зарыл. Талгат Токтомушев, Сталбек Саманчиев, Балыкчы шаарынан. Азыркы тапта сасык тумоо менен кайрылгандарга күнү-түнү жардам көрсөтүлүүдө. Ысык көл облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда дарыгерлер нөөмөткө туруп бейтаптарды узартылган иш мөөнөт менен кабыл алууда. Бул бейтаптарга тезине медициналык жардам көрсөтүп, оорунун алдын алууга багыт алат. Сасык тумоо күч алганы облустагы бир катар билим берүү мекемелери карантинге жабылып, айрым мектептер онлайн окушту. Ал эми Ысык көл облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору иш мөөнөтүн узартты. Иш күндөрү саат 8-ден 20:00 чейин үй-бүлөлүк дарыгер медайым нөөмөттө турушат. Ал эми ишемби күнү 16:00 чейин борбор бейтаптарды кабыл алат. Караколдуктун ушул ситуация башталгандан баштап биз 8-ден толук кандуу күнүгө цифраларды алып аттык. 86-га чейин чыккан чында караколдон кайрылгандар. Азыр бүгүнкү күнгө 47 деп алып келди. Күндү эртең менен алып атабыз. Аны ар бир КСВга биз күндө бөлүп берип атабыз. Медайымдар бар, биринчи очередь көрүп, көчө болбойнса кайрылып турушсуздар. Эмне болду эле, кандай деп состояниясын көрүп, если ичинде төшөктө ооруп, тяжело жатса, врачтарга вызов чакырып атат. Машина уюштуруп койгон. Возможно, ал доктор ошол кезде бир жерде приемдо. Барып келүүгө мына даяр. Жөн убакта чалып койгондо барып көрүп атышат.
Ысык көл облустук бириккен ооруканасына бир күндө жалпысынан 56 адам кайрылган. Көбү сасык тумоо менен жабыркаса, арасында ашказан баш оорусуна кабылгандар дагы бар. Алардын 12си 5 жашка чейинки балдар, 10 мектеп окуучулары болсо, калган 34-ü чоң адамдар. Бул көрсөткүч сасык тумоо оорусу басаңдаганын айгинелейт. Эгерде сиздер температураңар болуп же жумуштан кийин чыгып келе албай калсаңар, силер кайрыла берсеңер болот. Биз деген саат 8ге чейин иштеп атабыз график боюнча. Суббота күнү дагы иштеген убактыбыз узартылган. Балдар дагы бар. 1 жаштан 5 жашка чейин аябай көп. Жаңы төрүлгөн балдардан, бүгүн мисалы 5 айлык, 6 айлык балдар да келип атышат. Возрастной категориядан алганда любой возраст келип атат. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда бет капсыз кирүүгө тыюу салынып, колду тазалоочу каражаттар менен камсыздалган. Дарыгерге келгендердин саны анча деле көп эмес. Кандай болгон күндө дагы дарыгердин иш убактысынын узартылышы бейтаптарга ыңгайлуу болоору талашсыз. Балам оораткан, жөтөлүп оораткан, грипп болуп ошо врачка көрүнүп кетип бартабыз. Баары жакшы эле кабыл алышты. Бул адамдарга ыңгайлуу шарт болду. Эмне дегенде азыр көбүнчөсү иштешет, жумуштан кийин ким көрүнгүсү келсе, адамдарга негизи эле жеке жакшы шарт болду деп ойлойм. Ысык көл облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борбору иш мөөнөтүн узартылгандыгын билдирет. Тактап айтсак, азыркы эпидемиялык кырдаалга жараша иш күндөрү саат 1-күндөн 5-күнгө чейин саат 8:00-дөн 20:00-га чейин үй бүлөлүк дарыгерлер дал ушул иш ордунда болушат. Ал эми 6-күнү саат 16:00-га чейин болсо, дем алыш жекшемби күнү болот. Бул учурда эгерде сизде сасык тумоонун белгилери байкалса, Ысык көл облустук бириккен ооруканаңызда кайрылууңуз зарыл. Айзат Анарбекова, Нурдин Орманбетов, Айбек Турдаконов, Ысык көл жаңылыктары. 22 декабрь энергетиктердин кесиптик майрамы. Бул күн жарыкты элге жеткирген, тоону тоо дебей, кышы жай эмгектенген адамдардын күнү. Алардын арасында ишин да, тагдырын да бириктирген үй бүлөлөр бар. Бүгүнкү каармандарыбыз Ысык көл электр тармактары ишканасында көп жылдан бери эмгектенип келе жаткан жубайлар. Алар үчүн энергетика жөн гана жумуш эмес, өмүр жолу. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулованын жеринен барып даярдап келген материалынан кенен таанышасыздар. Энергетика чыдамкайлыкты, жоопкерчиликти жана кесипке болгон чыныгы сүйүүнү талап кылган тармак. Бул тармакта 18 жылдан бери талыкпай эмгектенип келе жаткан адис Ысык көл электр тармактар ишканасынын курулуш монтаждоо участкасынын башчысы Нурлан Касымбеков. Ал дарак бир жерден көгөрөт дегендей, иш ордунда өсүп өнүгүп, жөнөкөй кызматкерден жетекчиликке чейин жеткен кесипкөй энергетик. 7:45-ке селекторныйга планеркага келебиз. Бул начальник службалар. Где-то бир 8:10-го чейин ал жерде отурабыз. 8:10-да чыгып балдарга берилген задание боюнча распределение кылабыз. Кечки 5-ке чейин ошо биякта мастерим бар, устатым. Алга тапшырам. Ал балдардын баарын алып ошо выездге чыгып кетет. Нурлан мырза үчүн жумуш элге жарык тартуулоо. Замандын талабына ылайык алыскы жетүүгө кыйын болгон тоолуу аймактарга электр чубалгыларын тартуу, мамыларды орнотуу анын күнүмдүк иши. Кээде бул сапарлар апталап созулуп, суукка, шамалга, кооптуу шарттарга карабай аткарылат. Жумуш аябай эле кызыктуу, жакшы. Баягы энергетиктер только фанаттар иштейт. Анысы кандай ошо бизде фанат болгон себептен ушуга чейин иштеп келатабыз. Кызыктуу болгон окуяларыбызды айтып кетсек, баягы чыгыш электр ачык акционердик коому кезинде киргенбиз. Ошол жерде иштеп жүргөн убакта анда служба подстанцияда устат элем. Ошол кезде эми жумуш аябай оор болгондуктан балдарды кичине алаксытыш керек болуп, анан арыганда ошо подстанциянын ичинде көмөк чордонун ичине кирип алып кино тарткан күндөрүбүз болду. Балдарды кызыктырып, күлдүрүп, баягы көңүлүн көтөрүп туруп анан кайра ишти улап кетчүбүз да. Ошондой күндөрүбүз аябай эле көп болду. Жакында эле алыскы Ак Шайрак аймагына бардык да, ошо Мегакомго электроснабжение тартып бердик. Ошол кезде баягы недоступен, эчтеке баягы техника бара албай калган жери болгондо, ар бир трубаны ошо балдар ошо колго сүйрөп чыктык. Жолдо келесең, ашууда постоянно кар, машина тыгылган убактар болот, түртөсүң.
Ошол кыйынчылыкта аябай эле кыйынчылыктарды жаратат, а бирок ошол убакыт өтүп кеткенден кийин мунун баарын унутасың. Мунун баарын унутасың, анан кайра эле кийинки эртеси күнү кайра эле баягыдай иштеп кетесиң. Аябай эле көп кыйынчылыктар болот бизде. Иш сапарда жүргөндө тем более баягы үй бүлөңдү көрбөйсүң, телефон недоступен ал жерлерденчи, сүйлөшө албайсың, эмне болгонун билбейсиң. А болбосо азыркы биздин заман телефондун заманы экен, күнүнө бир 5-6 жолду чалып билип турбасаң болбойт. Анан ал жерден ошондой эле кыйынчылыктар жаратып коет бизге. Анын иштеги таянычы турмуштагы шериги жубайы Бурул Телтаева. Ал да ушул эле тармакта фельдшер болуп эмгектенет. Үй бүлөнүн өзгөчөлүгү алар бир жерге ишке келип, бир элге кызмат кылышат. Эртең менен жумушка чогуу чыгышып, бири-биринин ишин жакшы түшүнүшөт. Кесиптеш болуу менен катар бири-бирине моралдык таяныч. Өзүбүздүн эле ысык көл электр тармактар ишканасында фельдшер болуп иштейт. Фельдшер болуп эртең менен чогуу жумушка келебиз, түштөнүгө чогуу кетебиз, кечинде чогуу кетебиз дегендей. Ал да өзүнүн жумушу менен алек. Эртеден кечке чейин анын жумушу баягы айдоочулардын бүт эртең мененки давлениясын өлчөп, коопсуздугун карап, ар бир путевкага алда печатын басып узатып турат. Нурлан мырза тоолуу аймактарга узак иш сапарга кеткенде бурул айым сагынычын ырсаптарына айлантып, жан дүйнөсүн сооротот. Бул жөн гана үй бүлөлүк сезим эмес, кесиптин түйшүгүн түшүнгөн адамдын чыдамкайлыгы. Сезимдерим сени неге саматат, кайра-кайра неге сени каратат, карегиңде жазылгандай сезимдер, карагандан көзүм неге тажабайт. Эңсеп сени бүгүн түнү ойлодум, түн уйкумдан чөчүп неге ойгондум. Аман эсен келсе экен деп сапардан, терезени тиктеп көпкө отурдум. Бир жакта иштегенден эң эле эмеси бири-бириңди мындай жакшы түшүнүү деп ойлойм да. Экөөбүз тармактарда да иштеп көргөнбүз, анан анда ошол мындай башкача көз караштар болот. Мунун жумушу тууралуу мен жакшы, жолдошум жумуш тууралуу жакшы билбей, кайдан эмне деген ар кандай семейный жашоодо ар кандай нерселер болот. Анан бул бир тармактын иштегенин бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Мисалы, меники ошол командировочный жумуш болгондо жолдошум эч бир каршылык көрсөтпөйт. Каяктасың, эмнесиң, каяка кеттиң, тияк бияк деп башка жерде иштесе айтмактыр. Бул тармакта иштегендиктен эч бир андай көйгөйлөр жаралбайт да. Албетте энергетиканын да оңой эместиги бар. Кээде эмгек акынын аздыгына карабай, кесибин чын дилден сүйгөн адамдар бул тармакта калат. Нурлан менен Бурул дал ошондой адамдардын катарында. Алар үчүн эң чоң сыйлык элдин ыраазычылыгы жана күйгөн жарык. Кээде мындай ыры жазып коем. Негизи ойго келе берет да, уйка сөздөрчү. Анан бир илхом келген кезде жазасыз. Анан ал чыгармалардан бир 3-4 сап айтып койбойсузбу анда? Ушунчалык болосуң бу жаракөр, ушунчалык болот белең жайдары. Бул дүйнөдө сендей балдар бар кезде дайым болот махабаттын майрамы. Сен сулуусуң неге мынча керилген, бир көргөндө мени ушунча сүйдүргөн. Айтпасаң да сүйөм деп сен мени, мен ишенем махабаттын актыгына ишенем. Мен ишенем, өзүм ишенем. Мен ишенем, махабаттын актыгына ишенем. Бирок дагы сендей сулуу керилген, мендей жанды сүйөрүнө ишенбейм. 22 декабрь энергетиктер күнү. Бул майрам Нурлан Касымбеков сыяктуу ишине берилген адистердин, Бурул Телтаевадай кесибин жүрөгү менен тандаган адамдардын күнү. Алардын өмүр жолу эмгек менен сүйүүнүн айкалышы. Нуржан Дөөткулова, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан. Бүгүнкү чарылышты мына ушундай жаңылыктар түрмөгү түздү. Амандыкта көрүшөлү, сак саламатта болуңуздар.